Мына жана өзүңүз берген докладта карап отурсак, слайдта жана таза суу боюнчачы болгон эле Баткен областынын 35 миң адамбы же 35% эле ошол камсыз болуптур да таза суу мененчи. 53% экен. Эң аз да Жалал Абад 52, 53 Баткен обласы экен да. Ушу Баткен областында жакшыраак бул көңүл бурсак деген ойду айтып келип атат да. Себеби дегенде кече эле пресс-конференция берди, айылдык кеңештин депутаттары берип. Арка айылында 50 үйдү кыргыздын жарандарынын үйүнө тажик жарандар келип сатып алыптыр да. Эгерде 50 үй сатылган болсо, эртең 100 үй сатылган болсо, анда чоң айыл болуп калат алчы. Аны тажиктер жашап алган болсо, эртең күнү бул биздин жер деп данталашат. Ал үчүн Баткен областына биз жакшы шарттар түзүп беришибиз керек. Мухаммед Калдушекевич, мен сизге айтып коеюн. Арка массивинде бүгүнкү күндө Өзбек газдан 4 ветка турба калган. Бул 100 километрлик турба жатат азыр бүгүнкү күндөчү. Эмне ошону алып колдонбойсуздар? Мухаммед Калдушекевич, азыр бескоз ал. Бул мамлекеттики азыр бүгүнкү күндөчү. Ошону тапшырманы берсеңиз эртең күнү элечи. Тапшырманы берип, ошол жерде ошол 100 километр турбаны алып, ошол эле Лейлек, Баткен райондорго иштетиңиздер. Мына ирригацияга иштетсеңиздер, ошол жерден 10 миң гектар жерди өздөштүрсө болот, сууга жерге айландырса болот. Аркада жакшы билесиздер, мына плавучий насосный станция бар. Жылына 60 миллион, 70 миллион акча каражат кетет ошогочу. Ушу турбаларды ошол жака жумшасаңыздар, ал станциялардан да биз кутулмакпыз. Мына эконом болмок ошол жерденчи. Бул сумманын баасы мен сизге айтып коеюн азыр. 1,5 миллиард сом болуп атат, 100 километр. Бул биздерге андай да, эмне пайдаланбайсыздар ошонучу? Аны 1-2 шылуундар каза башташкан, казып барып сатышкан анычы. Ал саткан адамдардан мүмкүнчү жоопкерчиликке тартыш керек. Калган труба 100 километр труба турат. 1,5 миллиард сомдук труба. Аны казып алып туруп ошол жака эле иштетиңиздер, канча айттым, 10 миң гектар жерди суу менен камсыздасак болот. Муну эске алалы, Жан Исламович. Биз чогулуп алып сүйлөшөлүк, кандай кылабыз, каяка колдонобуз. Мен айтып коеюн жолуну. Алып туруп эле мына суу агенттиги бар бүгүнкү күндө. Ошолордун балансына өткөзүп бериңиздер. Зыяндуулугу жок ал трубалардынчы. Газ өтүп токтогон качан элечи. Аны ичкенге эч ким пайдаланбайт. Аны сууга пайдалансак болот да.